Кыргыздын апалары бала чакасы үй бүлөсүнүн курсагын нан менен кампайтып тойгузган. Нанды коркулуп ысырап кылбоо үчүн элибиз ар түрдүү тыюуларды колдонушкан. Нанды тескери койбойт, нанды тепселебейт, нан менен ойногонго болбойт, нанды ыргытпайт деп балдарына кулак кага айтып келишкен. Өзүбүздүн наркыбыздан населибизде нанды барктоо боюнча көп эле сөздөрүбүз бар. Нанды жерге таштаба дейт. Нандын ушагы кечинекей кенедей ушагын дагы жерге таштабаш керек. Убал болот деген, кесири болот деген сөздөр бар биздин нандын. Албетте бардык нерсенин кесири болот. Ар кандай нерсени картотсак ошонун кесири болот кызым. Бул кесирчиликке жол бербешибиз керек эч качан. Улуулар биз ар дайым өзүбүздүн ушул бир эле нан эмес бардык жактан насаатыбызды жаштарга айтыш бул биздин парызыбыз дагы карызыбыз дагы. Мына жасаган камырыбыз ачыды. Эми муну жасап алабыз. Илгергилер малчы болуп тоо ташта эле ушинтип жайдагы эле жерде ушинтип сурпаны жазып алып камыр кылып ушинтип эле нан кылып жеген. Биринчи зубала кылып алабыз. Мындай кылып үзүп алабыз. Кыргыздын апалары камырды жууруп, аны тоголоктоп, бүт титин коюп нан жасаган. Нанды улук деп эсептешкен. Ошондуктан нанды жасоодо да кош көңүл болгон эмес. Тоголок кылып жасап бүттүк мына. Эми жасайбыз. Жасап чоңойтобуз. Нан улук балдарым. Нанды азыздаш керек. Муну жерге ыргытпаш керек. Бир ушагы болсо дагы терип жеш керек. Биздин апаларыбыз айтат эди нанды тепселебегиле, тепсесеңер көзүңөр көр болуп калат. Силерди Кудай карап турат. Бу дүйнөдө силерди кыйнайт деп бизди коркутат эди. Эми балдарга эми айтабыз биз деле. Айтсак балдар деле түшүнөт. Илгери мына ушинтип тала түздө сурпак эле жасап таштап коюп жасай берген кызым. Сурпак эле жасап жей берген ушинтип эле. Сурпаны эле бир чекесиге жасап, бир чекесиге эле койгон. Илгери тоо ташта стол болбогон. Малчы болгон малчылар ушинтип эле таштан учокту кылып казанга эле жаап, жеп жүргөн. Нанды чоңойттук. Чоңойткондон кийин чекиштейбиз кызым. Илгериден калган чекиштесең эми несі чыгат ичиден. Ава кирген болсо авасы чыгып тешик болуп кийин бул томпоюп кетпейт да нан. Томпоюп көтөрүлүп кетпейт. Шуның үчүн мына кылып чекиштейбиз. Чекиштеп анан таштаганбыз. Илгертен калган ата бабабыздан калган. Энелерибиз наны толуп турган үйдө ырыс болот дешкен. Ак дастурконуңда дайыма нан жайылып турсун, үйүңдөн нан үзүлбөсүн деп бата беришкен. Нанды ар кайсыл жакка таштаган адамдын иши оңолбой калат деп билишкен. Ошондуктан нанга аяр мамиле кылып, аны азектешкен. Үйгө келген коногуна да алгач нан кабоо тийгизишкен. Эми жасап бүттүк, чеки турдук, эмди таза нерсе менен үстүнү жаап коебуз жасаганыбыздын. Себеби шамалга камыр катып кетпеш үчүн. Илгери кемпирлер каарып кетет дейт эле. Биздин эми силердин тилиңерде катып кетпеш үчүн. Жаап коебуз мындай кылып. Эми тандырга отту жагып пиширабыз. Балдарыбыз мектепке кетет, күйөөлөрүбүз ишке кетет, жумушка барат. Ана өзүң каласың үйдө. Аларга нан таярлайсың, тамак таярлайсың анан. Зериккененен бир экөөбүз ырдап, көңүлдү ачып, өзүңдү өзүң алаксытасың да. Ошонун кичине силерге ырдаган берейин кызым. Арчалар кышта калса тоңбой тура. Атенең бак өзү бары байлык тура.
Башкадан канча ызат көрсем дагы, бары бир ата-энемдей, бары бир ата-энемдей болбой турат. Мына тандырыбыз даяр болду. Эми нанды мына себетке салып, астына дасторкон салып, алып барабыз. Таза дасторконду салып, нан улук. Tandır yemek vardı. Tandırın tavını görürsün, su seviyoruz. Suyu sevip, tavuğu ısıtık bu kanday. Tavuğu dağı. Tandırımız bakşeli olup tavuğa kelip kalptireyimi bassak bolup nandı. Jenkçe dep, bas için da jenkçe kılıp alabız. Kalın kılıp, yakşına kılıp, taza kılıp. Şunu menen nandı alıp basabız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Xudoy baralımdan ber. Xudoy baralımdan ber. Апана, эмне үчүн айрандап жатасыз нанды? Nandın beti жалтыраак болот. Чырайлуу болот. Айранды нандын бетине сүйкөйт экенсиз, артына дагы, э? Артына дагы. Эмне үчүн артына дагы сүйкөп атасыз? Артына сүйгөм тандырга жабыш үчүн да. Тандырга жабышпай калат да. Сүртпесек, суулабасак. Tandırdı бұл тарауға жабыштырып бүттік эми. Бұл тарауға жабыштырабыз. Оның үчүн бұл колубузга кийебиз, бұл жеңчени. Жеңче деп коебуз. Эми жабыштырып бүттүк. Кичине бети катканча турабыз, бети катканда кичине суу жүрөбүз бетиге. Бети жалтырак болуш үчүн. Бети жылма болот да. Анан кийин отту ачабыз. Кудай кааласа наныбыз пишат. Эми бети жалтырак болуш үчүн суу чачып жиберебиз. Азырдан. Мына эми нан пишти, нанды жулабыз. Nandı cılıp nasıl көрсөтөм. Hazır. Ben tavını көрүп бербейбин. Сонун болуп пишти наныбыз. Шынтип кыргыздарда апалар шынтип эле тандырга нан жаап, бала чакасыны багып келген. Эми азыр жаштар кылбайт, токко кылат. Мына бул ширин болот. Ал таамдап көрөсүңөр, ширин. Жагымдуу. Немеге караганда бул күчтүү. Бир турам десеңер да ач калтпайт. Күчтүү. Тандырынан ыстык болот.